зыңкыйган болалы. Аялыбы, чөйрөсүбү. Жаман катын кайдан чыгат? Кыз керсинде баары жакшы дегенди чөйрө жараттыбы? Биринчи өзүңүздү жаратыңыз. Мен улуумун деп өзүңүздү жаратыңыз. Мен жаратуучумун. Мен жашоонун боёгумун. Мен жашоонун жомогумун. Мен жашоонун духумун. Мен куткаруучумун. Мен элчимин. Куткарыңыз мына. Өзүңүздү жаратыңыз. Мен аялмын десең эчтеке иштебейт. Анан Аллах мынтип айткан деп эле мусулмандар башына ортот. Сен Аллахты коюп туруп эле жөн эле бир аял кандай жаралыптыр, же адам кандай жаралыптыр, ошону билип алчу мындай эле мындай көрүп аткан чөйрөнү. Аллах жаралган тиги пайгамбарды чыгарганына 15 кылым болду. 1500 жыл өттү. Алланын буйругу жок эчтеке болбойт деп айтасыздар го. Алланын буйругу болбосо канча дүйнөлүк согуш болуп өттү. Мына биздин кече эсте калган. Биринчи дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш, мына экинчи дүйнөлүктүн бүгүн жеңиш күнү. Ал Алланын менен буйругу менен болду. Байгедей жашоо болуп кеткенде Лелинди чыгарып куткардыбы? Адагы Алланын буйругубу? Алланын буйругу менен сиздин тил менен айтканда бүгүн кыргызга илим түшүп атабы? Алла бекер отуруп болбойт да. Senin başına gün düşüp atsa ataң менен эң бекер отуруп болбойт. Элдештирели дейт, куткаралы дейт, Куда сөөктү тосолу дейт. Bir gün жатпайт. Адам жатпаса Алла да жатпайт. Чык айланайын, эскиңен чык. Арыстан алай жаңы Кудай, адам катары кабыл алба. Бу жерде так берип атат. Динден чык деп. Эмнеге дегенде ал эволюция вакыт болгон. Сыйынба, сырдаш, сыйкыр касиетти иштет болуп атат. Мына, кел, тил жатта. Bir журналист жок кыргызчылыкты түшүнгөн деп ааламдан берилет. Мына, сүйлөөчү, менчелик бар бир журналист. Болгон телеңен чыгарып келели. Жок. Bir саясатчы барбы? Жок. Ааламды менчелик түшүнсөң анан келип сүйлөш. Кел бу жерге келип сүйлөш. Жаназа окубайм деп коркуттуң. Зарыл эмес жаназаң. Ошо башка диндеги жүргөн адамды жерге койбой коем деп коркуттуң. Анын телосы күнөөлүү эмес, анын ичиндеги жаны күнөөлүү. Жан асманга чыгып кеткенден сен телону алып барып көмгөнгө милдеттүүсүң. Болбосо ал эпидемия оору болуп кетиши мүмкүн. Эмнең менен коркосуң? Коркутасың. Көрдө тосогуң жок экен, жалган экен ал. Көрдө бейишиң жалган экен. Кайсынын калды эми? Мындай бир айтчы мөжөрүм чындык деп. Манасты миш дегениң жалган экен, салтты ширик дегениң жалган экен, арбакты жок дегениң жалган экен деп ата жолунда арбактан бата чыгып атат да. Тартпа кыргыз тартка. Күнөөгө батпа. Кудайдын атын айтат дагы 4 аял алат. Ага караганда ойлонуп көрсөң, коррупционер Кудайдын атын айтпасы да 1 миллион сом жегендир. 15 000 доллар. Сен bir аялдын тагдыры канча турат өзү? Төрөтүп тыштап койдуң. Төрөтүп аны да жөн калтырбай, bir азапка салып, башын байлап. Аалам бар. Аллах деп чектеп алба бир эле. Аалам бар, көп күч бар. Анын ичинде периштеси, жан алганы, манас атаганы кийини, мына ушунун баары аалам. Гитлерде бар, Саддам Хусейнде бар ааламда. Сталиндин аты бар. Три богатыря деген жомоктогу дагы бар. Ааламдан байланыш берет. Аалам көрүп турат. Ушуну эсиңен чыгарба. Кыргыздын керемет күчтөрү тетиги биринчи жаралган эл болгондуктан бийик дүйнөдө турат. Кыргыз биринчи дүйнөгө жаралган, муну жокко чыгара албайсың. Ошон үчүн бир муундан сүйлөп атат. Женский мужской средний род жок, поляны тамга жатта деген кеп жок. Мына урматтуу улуу журтум.
Мына бүгүн жеңиш күн. Мындан ары ушу